Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллах Тааланын тынчтыгы, рахматы, берекеси сиздер менен болсун. Бүгүн сиздер менен биз максат тууралуу, жашоодогу максат, адамдардын максаты боюнча кененирээк сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто белгилүү дин таануучу ажекебиз, кыргыз элибиздин аксакал, белгилүү врач, мугалим жана коомдук ишмер, урматтуу агайыбыз Өзбек Ажы Чотонов, кош келипсиз. Шок болсуңдар. Агай, эми жашоодо максат жөнүндө деп айтып калдык. Сиз ушул максаттарга, ыйык максаттарга, сизде эми көп адамдар дин таануучу деп эле билиши мүмкүн, коомдук ишмер деп, бирок сиздин ушул врач жагыңызды, мугалим болгонуңузду көбү биле бербейт. Канча деген адамдарга үйү жокторго үй берип, уюу жокторго уюу берип дегендей, канча үйлөр менен канча деген мечиттерге кызмат кылганыңызды, элге журтка пайда келтиргениңизди, канчалык макала жазгандарыңызды, канчалык эмгектериңизди көп биле бербейт да. Ошолор жөнүндө бир аз кененирээк сүйлөшүп, кийин максат боюнча да сүйлөшсөк. Ушундай максаттарга кантип келип калдыңыз эле, өзүңүз жөнүндө кыскача же кененирээк түрдө айтып берсеңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Аллага шүкүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбар Алла Тааланын баталары болсун. Чында максат деген бул чоң нерсе. Максат сөзсүз болуш керек. Жөн эле максат жок эле жүргөн такыр тура эмес да, ал жанагы бессмысленно дейт орусча. Эч кандай бир мааниси жок жашоо болуп калат да, максатсыз жашоо. Жеп ичип эле, жырга вез алып эле жүргөн бул максатсыз жашоо. Бул өмүрдү текке кетирүү да. Адамдарда максат болуш керек. Болгондо да улуу максаттар. Анан бүт адамзаттын эң чоң максаты бул тиги дүйнөдө тозоктон кутулуп бейишке барыш. Бул бүт адамзаттын өзүнүн максаты, эң чоң максаты. Өзү негизи биздин жаралуубуздун өзүнүн идеясы. Ошо бизди Алла Таала айтат да, мен адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым, кулчулук үчүн жараттым. Кулчулук дегенде ошо моюн сунуп, Алла Таала койгон тартип менен жашаш үчүн гана жараткан дейт да. Ошо биздин максат да ошого дал келиш керек да. Сөйдөнгөндө биздин максат, Алла Таала бизге ошондой максат койгон. Кулчулук кылуу. Кулчулук кылуу деген бул Алланы разы болуп жашоо, Алланы разы кылып жашоо. Ошо биз Аллага разы болуп отуруп жашаш керек. Алла Таала жанагындай уурдабагыла, бирөөдүн акысын жебегиле, бирөөдүн акысын төйлөбөгүлө, бирөөдүкүн тартып албагыла, зулум кылбагыла дейт да. Кайра тескерисинче бир тууган болгула, жардам бергиле. Бир тууганыңардын проблемаларын чечкиле. Жакшы адам болгула, садака бергиле, кайрымдуу болгула, сабырдуу болгула, адилеттүү болгула дейт да. Ошо кулчулук чынында жеңил эле, өзү жеңил эле. Ошону биз аткарбай атабыз, биз билбей атабыз. Адамдар максат жок жашап атат да. Максатсыз. Мисалы, Кудайды тааныбай жүргөндөрдүн бүт баары максат жок. Алардын максатынын баары кичинекей бир максат болуп атат. Бир нерсе табып алсам, бир нерсе куруп алсам, бир нерсе сатып алсам, жесем, ичсем, ушу бул малдыкындай эле болот да, малдай эле. Анан бирок улуу максат болуш керек. Мисалы, кээ бир адамдар чында Кудайды тааныбай мындай элиме кызмат кылсам дейт да. Бул да чоң максат. Элине кызмат кылат да.
Алла Таала өзү элиңе да кызмат кыл дейт да. Ал да кулчулук дейт. Эгерде элиңе менин ыраазылыгым үчүн кызмат кылсаң, ал жакшыраак дейт да. Алла Таала айтат. Эгерде бенде бир ишти жасаса, бирок ошону Алланын ыраазылыгы үчүн жасаса, ыхлас менен, анда аябай чоң сооптор жазылат. Анда иши ийгиликтүү болот да. Ана мисалы мына шайтанын жолунда жасагандар бар. Же өзүнүн бир кызыкчылыгы үчүн. Мен мисалы чоң боло алайын, мен падыша боло алайын, мен номер 1 боло алайын деп ошенткендер да. Алардыкы да максат. Өзү негизи адам качан бактылуу болот? Адам максат, бир максатты коюп, ошо максатка жеткенде бактылуу болот. Мисалы футболист. Футболисттин максаты ушул чемпионатта эң көп гол киргизсе, анан гол киргизсе, аябай бактылуу болот. Эле кыйкырып, өкүрүп, талаада чуркап жүрөт да. Анткени максаты ошо гол киргизиш болчу. Ошого аябай бактылуу болот да. Анда ошо бизде да ушундай, бирок чоң максат коюш керек да, чоң максат. Мисалы ошо Алланын ыраазылыгы үчүн мен көп илим үйрөнөйүн, Куран жаттайын, адамдарга насихат айтайын, дин жеткирейин деген максаттар болсо, анан ошону жасаса, анда адам бактылуу болот да. Бирөөгө келип мен ошо адамдарга жардам берейин, мен ошолорго бир үй салып берейин десе, анан ошо максат аткарылса, адам аябай бактылуу болот да. Анан ошон үчүн жанагындай максат чоң болуш керек да, чоң максат. Өзүңдүн мен дегенден өйдөрөөк максаттар. Мага дегенден. Мага, мисалы мен чоң үй салсам, чоң машина алсам, аябай кооз кийим кийсем, ал мен да, эго. Анан кийин мен элим жакшы жашасын, элим бактылуу болсун, элим өкмөтүм бакубат болсун деп эл үчүн, өкмөт үчүн бүт эч нерсесин аябай, убактысын, талантын аябай кылса, анан жетсе ийгиликке. Ошо бактылуу да. Бирок булардын баары жанагындай бул дүйнөлүк максаттар. Анан тиги дүйнөнүн максаты Алланын ыраазы кылуу. Ошол эле ишти кылышы мүмкүн. Ошо бирөөгө жардам бериши мүмкүн, мамлекетин өнүктүрүшү мүмкүн, мамлекетти коргошу мүмкүн, сакташы мүмкүн, даже өлүшү мүмкүн. Бирок Алланын ыраазылыгы үчүн. Андай болсо, ал чыныгы ийгиликке жеткен болот да. Ошол чыныгы бактылуулук, чыныгы ийгилик ошол жерде да. Ошо биз жанагындай эго дегенди жеңиш керек да, мен дегенди, мага дегенди. Өзгөчө мына эркек киши мага дегени туура эмес. Эркек киши эл үчүн болуш керек да. Эркек элге жаралган, эл үчүн жаралган. Эркектин вазифасы чоң. Эркек эң биринчи Аллага, динине, мекенине, элине, ата энеге, бир тууганына кызмат кылыш керек да. Аны да Алланын жолунда, Алла ыраазы болсун үчүн деп, ошондой ихлас, ошондой эмеде ниетте кылса, анда эки дүйнөнүн соогун табат да. Ошо биз ошого үйрөнүш керек. Эгерде антпесек, мына азыр жашообуз эмне болот деп, жашообуз аябай бир кызыктай болот да. Биз чынында азыркыдай экономика болгон эмес. Могу 2000-жылдан мурда мындай экономика болчу болгон эмес. Айылдарда 2-ден 3-тен эле машина болчу. Бир айылда. Аябай техника аз. Көп нерсе кол менен, мисалы, могудай чоң-чоң машинелер,
техникалар болгон эмес да. Сотка болгон эмес, сотка. 90-жылдары соткада болгон эмес. Эч кандай сотка жок болчу. 98-жылдары мына чоң мындай соткалар болду, жана рация менен сүйлөштүр ошолор. Анан кийин пайда боло баштады эмелер. Сотойлар. Эмезе сотой телефон болгон эмес. А мына гаджеттер 2010-жылдан кийин уже. 10 эле жыл, бирок 10 жылда ушундай каттуу өнүктү мына эме телефондор. Смартфон телефон. Samsung'дар ушу эмелер. А эмезе жок болчу булар. Биз очередте туруп переговорга келчүбүз да. Анан телеграмма жиберип, баланчы саатта переговорга келдим. Анан кийин ушу кабинага кирип алып туруп, алло деп кыйгырып отуруп сүйлөшүбүз араң. Мына азыркыдай такыр болгон эмес да. Мына азыр ушундай бир жеңил заман келди. Анан ошондо да биз жанагындай болот да, биздин максаттарыбыз такыр башка болуп калды. Мисалы, ата-энени кароо, баланы тарбиялоо, ушунун баары жок болуп калды. Бүт жоголуп кетти. Ошонун баары материальный кызыкчылык, дүйнө кубалоо ошого өтүп кетти. Элдер кооз үй салсам, чоң үй салсам, чоң той берсем, элдер баланча кыйын экен дешүүчү болуп калды. Ал туура эмес да. Биз эл эмне дейт эмес, Алла эмне дейт деп жашаш керек. Мусулман киши эл мени эмне дейт эмес, Аллах мени эмне дейт. Алла Таала ошо периштелеринде сыймыктанат дейт да. Аны көрдүңөр, мени эстеп атат. Көрдүңөр, муну бенде мен үчүн ушуну кылып атат деп аябай сыймыктанат дейт да. Вот биз ошондой аракет кылышат. Аллах Таалам бизди ошо жанагы өзүнүн жанындагыларга мына менин бендем карачы эртеңге чейин зикир кылып атат мени эстеп. Мына менин бендем мен үчүн күрөшүп атат. Менин бендем мен үчүн садака берип атат дей тургандай. Ошол чоң максат да. Ошондой максатта бүт адамдар болгондо биз бүт баарыбыз бактылуу болмокпуз да. Бүт адамдар бактылуу болмок. Биз ошо жанагы жашообузга ыраазы болбой атабыз азыр. Чынында мен айттым, 2000 баштап бери аябай чоң өнүгүү болду. Андан мурда эмес. Андан мурда жана 50-жылга, тиги кылымдын 50-жылдарда дали телевизор айылдарга телевизор ушу 55-60 жылдары келди. Ито цветной эмес. Телевизор өткөн кылымдын 60 жылдарында келди. Андан мурда радио эле бар болчу. Ошо айма азыр ошо өнүгүү салыштырса, жанагындай азыркыдай тефаль болчу эмес анда мурда. Тефаль 70-жылда жана кипетилик сайып кайнатчу. Тефаль жок. Азыр мына 2 мүнөттө чайын кайната турган тефальдар, түрлүү печка, 5 мүнөттө оокатын бышыра турган печкалар. Ушундай эме болду. Анан бирок ошо биз жанагындай максатыбыз аябай жок болуп, мен бир Америкага барып, ошол жерден бир украинец диссидент бар экен да, украинец. Союздан качып барган. Анан ошол бизди гид болуп жүрүп, анан ошол айтты: "Силер кандай бактылуусуңар" деп. "Силер адам экенсиңер. Силер ушу жашооңор адамча экен. Мына жерде мынулар адам эмес дейт. Мынулар адамдар, бердеги адамдар робот сыяктуу" дейт. Булар бирөөдүн камын, бирөөдүн жанагы акыбалын ойлобойт дейт. Булар эч нерсе ойлойт. Булар только өзүн ойлойт. Ошо кантип мен жакшы иштесем, анан ошо акча тапсам, анан ошону нормально коротсом болду. Ошол дейт да. А силер келип
бири-бириңер менен сүйлөшөт экенсиңер кечке чейин. Ээн эркин сүйлөшүп отура берет экенсиңер. Каалаган тамагыңар алып жейт экенсиңер. Силер анан мындай динде карманат экенсиңер. Бизге аябай таң кылды. Чынында биздин делегацияда экөө-үчөөбүз диний адамдар болчубуз да. Анан ошо аябай таң калды. Biz SSR'den bırakamız, SSR'den. Şu SSR'den Esengen. Yani şunda taңгаласыздар, şunda kantip, şunda özgördüңөр. Kantip şunday el bolduңар, murda ayakta ateizm ele bирок силер өзгөрүпсүңөр дейт да. Şunday tez өзгөрүпсүңөр деп. Украинец. Анан ал эмес ушул украинец мүмкүн бекен ошо силер менен мен намаз окуп жүрөм деп. Ошо биз менен эрчип намаз окуп жүрдү да. Ошо даарат алганды үйрөттүк ошо жерден. Анан ошо жерден биз менен эрчип намаз окуп жүрдү да. Баракалла. Анан ошол аябай таң кылат да бизге. Ушу кандай силер кандай эл болгонсуңар деп. Биздин эми жашоо образыбызга суктанып турду. Эми биз ошол айтып келем дайыма. Илгерки заманда ата бабаларыбыз боз үйдө жашап деле ушундай өнүгүү болбосо деле бирок бактылуу жашаган. Азыр карап көрсөк бардыгы бар. Бирок адамдар бактылуу болбой стресс болуп өзүн өлтүргөндөр бар. Суицид. Не гана жаман иштерди кылып атат да. Илгери ата бабаларыбызды карап көрсөк, алар ушундай өнүгүүдө болбосо да бирок бактылуу жашашкан да. Анан ата бабаларыбыздын тарыхын окуп көрдүк. Анан эми сиздин да тарыхыңызды билгибиз келип атат да агай. Өзүңүз ушундай максаттарга кайдан келип калдыңыз? Союз убагында деп калдыңыз. Ушу Союз убагынан деле намаз окуп баштагансызбы? Кантип динге келип калгансыз? Эмне түрткү болду? Анан өзү белгилүү мурун врач болгон экенсиз, 10 жылдай сабак берген экенсиз. Ошол кездерде да бир айта кетсеңиз. Мен мурда din болгон эмес, жок болчу din. Ошо айылда 4-5 картаң аксакалдар, анан айылдын молдосу намаз окучу да. Калган эл эч нерсе билчү эмес. Алар даже айтчу эмес. Анан ошо 86-жылы перестройка болуп, анан ошондо динге уруксат бериле баштады да. Азастан дини эле эмес, жанагы салттарды кайра кайта баштады да. Бул коммунизм бүт салттарды жоготкон да. Салттардын бәрін бул караңгылык деп, бүт традицияларды жок кылган, бүт улуттук нерсени бүт жок кылып берген да. Бул коммунизм куранга мешает деп. Анан биздин көп эпостарда ошондон жоголгон. Биз азыр бир 40-га жакын эпос бар. Адам да көп болгон. Ошону бүт жок кылган да. Силердин жана биздин народный медицина бар болчу. Жок кылган медицинаны. Шарлатанство деп. Биздин медицинаны жок кылган. Биздин менталитетибизди өзгөрткөн. Динди жок кылган, мешіттердин бәрін сарай кылып, барай кылып, ушундай кылып, калган сүрүп салып, талкалап ушуну жок кылган да. Ошондо биз да эч нерсе билбей калдык да динден. Ошо 5-6 аксакалдар намаз окучу, анан молдолор болчу. Молдо окучу. Анан мен ошо бир саякатта, чөйрөккө саякатта бардым. Болгариядан bir түрктөрдү көрдүк да, түрктөр келип, мен калпагымды көрүп анан, силер мусулмансыңарбы деп сурап, анан кучактап атты да. Анан мен аябай ыраазы болдум да, ошо жолдун ар жагынан келип, бизди таанып ошо кучактап, силер мусулмансыңарбы деген. Анан шеригиме айттым да, кел араб жүрүнөбүз. Көрдүң мына мусулман деп атсам, ал англисче үйрөнүшүп кетти да. Ошо мен ойлоп турдум, мусулманча деген арабча экен деп. Анткени эч нерсе билимибиз жок болчу, эч нерсе. Эч ким эч нерсе айтчу эмес.
Анан мен жанагы чоң энем келмени, анан Фатиха сүрөсүн, анан ошо жана Ихлас сүрөсүн үйрөткөн, ошо менен эле жүргөнбүз да. Анан ошону менен биз тим эле аябай жакшы мусулманбыз деп жүргөнбүз. Анан ошо мен Москвадан орусча, арабча тилдик алып келдим да ошондо. Анан эме окуйын десем окулбайт да. Анан атам айтты, ону молла билет деп, курт молла билет деп. Бизде ошо курттар болчу мурда. Таласта. Курт молла билет. Анан курт моллого барсак, балам эмне кыласың дейт. Анан мен ушундай мусулмансыңбы деп мен сурады десем, балам, анан мусулмансыңбы деп эмне дедің дейт. Анан ооба десем, антип айтпайт. Мусулмансың дегенде альхамдулилля мусулман деп айтышат да. Мен уялдым да. Мен ушундай образованный болсом, мединститут мугалим болгон, анан ушуну билбейт экенмин, эң жөнөкөй нерсе деп. Анан ошол айтты, сен билесиңби, 9 жаштан кыз киши, 12 жаштан эркек киши намаз окуш керек деп. Анан мен айттым, ойбой, мен 20 жылды кечип калган турбайбы анда. Жазып бериңиз деп. Анан жазып берди. Ошо намаздын тартиптерин. Анан мен барып 1-2 сааттан кийин жаттап бәрин. Анан намаз окудум да. Анан ошондо атам таң болот да, сен эмне кылып атасың деп. Мен намаз окудум деп, ата балам кой. Сага тамаша эмес деп. Ата бул тамаша эмес. Окуш керек турбайбы, парыз турбайбы. Анан таштап койсоң күнөө болсун деп. Анан мен айттым, мен таштабайм. Анан ошентип башталды. Анан Курт молла айтты, баргандан кийин Бишкекте чоң мечит бар. Ошол жерге бар деп. Ошол убакта бир мечит бар болчу да. Центральный мечит Гугольдо. Ошол бар деп. Анан Алла Таала ошо мен намаз үйрөнүп келгенден кийин отпуска. Бир да күн мурдагы жерде иштеген жокпуз да. Биз мурда районный больница, центральный районный больница, республиканский больницанын территориясында болчу. Биздин отделение. Ошо азыркы Ислам университети турган жерге көчүрүп барып бизди. Ошол замат. Ошо мен намаз окуганда как будто мени көчүрүп баргандай болду да. Анан күндө саат 1-де жумуш бүтөт. Анан кийин 1:30 азан, ошо азанда мен мечитке барам да. Күндө. Ошо кечке чейин ошо жерде Алаң, Даргин, Дунган, Уйгур, татар, Дизгин, чечен, ушундай элдер болчу. Кыргыз жок. Ошол убакта кыргыз жок болчу. Чоң мечитте. Анан кийин келе баштады. Ошодон бир Ахмат аке деген бир аксакал ат башыдан келди ошол. Анан кийин Темир ажы келди, Темиркан ажы. Анан кийин кимсин бажылар келди. Анан ушинтип келе баштады кийин. Эмесе бирөө да жок болчу, бир да кыргыз жок болчу. Ошоктан мен 6 айда араң мугалим санын бүтүрдүм, жана алфавитти. Көзү аны 2 жума, 3 жумада бүтүрүп койдурган нерсе экен да. Анан мени ошо 6 ай. Анан ошо даргиндер көрүп, анан сен бизге келбейсиң, көрбөйсүң биздин элибизди. Анан барсам даргиндерде ошол убакта даргиндерде 4 мечит бар экен айылда. Ошо кичинекей айыл. 20 октябрь. 4 мечит бар экен. Анан чоң медресе бар экен. Ошондо. Анан барсам кичинекей балдар чоң китептерди, арабча китептерди шырлатып окуп атты. Анан айтышты, сен бизге келбейсиң. Бизде ушундай үйрөнөбүз. Анан кийин мен айттым, ону болбойт, мындай бизде бир да кыргыз жок. Ажыга кетип атса бүт. Ошол убакта жалаң Даргин, Дунган, Өзбек, уйгурлар. Бир да кыргыз жок. Анан айттым, ой, биз ушинтип кыргыздын баары капыр болуп калабы? Ошо дин жок өтө. Анан кой, андай болсо мен таштайын деп анан жумуш таштадым. 90-жылдары жумуш таштап, анан медресеге кеттим, ошо Даргиндердин медресесине. Анан ошол жерде
2,5 жыл окудум да. Маша. Канча жашта элеңиз? Ошо мен 38 жаштачумун. 32. 32 жашка чейин сиз анда ошол медицина тармагында эмгектесиз. Мен ушул медицина сыймыгыбыз болгон алымыбыз Чубак ажы сизде айтып калчу эле, мактап. Ошо кыйын медицина тармагын кыйын билген адам депчи. Ошол медицина тармагындагы ийгиликтериңиз жөнүндө айта кетсеңиз. медиусда мен изобретатель болчумун да. Мындай медицина боюнча ар нерсе ойлоп тапчумун. Анан ошо 20 патент бар, изобретением. 20 изобретение СССРдин патенттери бар. Анан дагы толтура көптөгөн материалдарым чыккан эмеден, союзный журналдарда. Анан бээде аябай медицинада эмем бар болчу оордум. Анан бирок дин келгенде таштадым да баарын. Ошо эменин баарын жазган иштерди да баарын. Эмне себептен таштадыңыз? Ошо анткени ошо айттым го жанагындай элибиз жок. Кыргыз жок мечитте. Анан айттым бул кандай болот ушундай? Кандай биз мусулман эл болсок, анан эч ким жок кыргыздар. Демек максатыңызды чоң коюпсуз да, максат. Анан айттым жок болбойт, мындай эл ушундай караңгы калып калса, одан көрсө мен окуйын, элди чакырайын деп, анан Аллага шүгүр окуп, анан кийин окуу жайлардан баштап чакыра баштадым. Анан кийин газет чыгардым, ислам маданиятын 7 жыл. Анан коом жана үй бүлө газетин чыгардым 5 жыл. Анан колумто журнал, колумто передача, радио Иман деген передача, центральный телевидениеден, КТРКдан. Ал жерде КТРКда ушу 10 жылдай чыгарда колумто передачасын. Бир эле колумто эмес, айда ислам жана заман кыргызчада, орусчада, анан Мыктыбек Арстанбек менен айыл кештери деген передача 5 жыл жазадык. Ошо айылдарга кыдырып, ошо каада салттарды, анан ошо иманга чакырып ушинтип жүрдүк да. 5-6 жыл. Анан ошо көп китептерди чыгардым, мен бир 15ке жакын китеп чыгардым. Анан плакаттар жаздым. Көп плакат. 400-ден ашык плакат жаздым. Ошо диний, коомдук, үй бүлөлүк. Анан Аллага шүгүр, ошо Кудай шүгүр да, мына жаштар түшүндү. Но улуу муун түшүнүшү кыйын болду аябай. Улуу муун кабыл албай жатты. Могу 80-85 жаштагылар аябай түшүнчү мен айтканды. Андан жашыраактары түшүнбөйт да, бул эмне деп атат. Анткени ошо көнүп калган да, жанагындай коммунистический жашоого. Алар үчүн түшүнүксүз болот да. Анан жаштар ошо 30-тарга чейингилер түшүнүп атты мен айткан. Мен эсимде 12 жашымда сиздин китебиңизди окуп, ошол жерде эми дагы деле мына азыр 29га келсек да айткан сөзүңүз ошо 100 грамм арак 100 000 клетканы өлтүрөт деген. Ошондой эле сизде медицина тармаган адам окшойт деп ошол китебиңизде мындай көк китеп бар эле. Атын унутуп атам. Иман сабагы дейм. Иман сабагы. Ошол китепти окуп аябай таасирленип, имандуу болушка аябай кызыгуум түрткү болгон да. Аллах ыраазы болсун ошол китептерди чыгарганыңызга. Анан ошол китептер менен да элибизге пайда келтирип, анан соопчулук иштери менен да пайда келтирип, ушундай. Ошол жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз, ошо соопчулук иштериңиз боюнча да. Ошо мусулманчылык өзү сооп менен катуу байланышкан да. Чында 90-жылдары аябай бир кыйын акыбал болду да элибизге.
Ал союз бузулду, эгерки системанын баары жок болду, союз мурда бакчы жанагындай акча жиберчү да, ошонун баары үзүлдү да, бүт жок болду. Кайра жаңыдан эме ошондо аябай элдер кыйналып, иче турган чайы жок, иче турган канты жок, жей турган майы жок, эч нерсе жок. Ошондой бир заман болду да, бир нече жыл. Анан ошол убакта биз көп эме чакырдык, инвестор. Москвадан, Казакстандан жана благотворительный организацияларды чакырып бияка анан баштаганбыз да. Берден майлар таратчубуз, ун таратчубуз, кант таратчубуз. Аябай көп масштабта вагон менен таратчубуз. Баракелде. Анан кийин бул жерде да ачылды көп благотворительный организациялар. Ошол бүт баарына биз жардам берип, ошолор менен иштешип, анан ошо чынында бүт мечиттердин баарын жок кылган экен да. Мечит жок, медресе жок, алымдар жок, эч нерсени бүт тегистеп жок кылган экен. Анан ошо жанагындай благотворительный менен алып келип бияка элдерге. Анан ошондо да адамдар чочуп, коркуп, не бул деп, келгиле эт беребиз, келгиле май беребиз, ошо коркуп, ушундай коркчу да адамдар. Ушундай чочуткан экен, коркуткан экен. Ошо ошондо акырын могу тажикстандык кыргыздар динден коркпойт экен. Алар үчүн өн эмес экен. Алар значит тиякта жумшагыраак болгон да дин. Берге ошо көчүп келе баштады го жанагы эмелер, тажикстандыктар. Алар көп коркпойт да. Жана местный өзүбүздүн кыргыздар аябай коркчу бизден. Сакалдан коркуп, арабский жазуудан коркуп, ушундай качып. Кел десең келбейт да. Кел, мына эт алып кет. Кел, уун алып кет. Коркуп ушундай. Ушундай бир заман болгон да. Анан акырын көндө ошо жанагындай көп үйлөрдү курдук, жетим жесирлерге. Азыр мына ошо биздин проект менен бир нече айылдар салынды. 100 үй, 105, 85 үйдөн айыл. Ошо биздин проект болчу. Ошолор менен салынып атат. Мен өзүм да көп салдым үйлөрдү ошо. Анан ошол элдерге үйлөрдү, мал тараттык, кой таратчубуз, уй таратчубуз. Ошо жанагындай күндө эле сурай бербесин деп, ошондой проекттер жасап, анан таратчубуз да ошондой. Анан картошка эккенге урук алып берчүбүз. Жанагындай ноя эгеп өстүргөнгө, ошондой майда чүйдө жанагындай столярный цехтерди курганга, ушундайга көп жардам бердик да. Анан ошо эми кийин жашоо жакшы болуп калды. Мына 2001 жылдан кийин жакшы өзгөрүп, мен мурда айтчумун да, сенин районуңан 30 кишини жибер, сенин районуңан 40 киши жибер, сенин районуңан 20 киши жибер. Анан бир күнү чалып, сенин районуңан 20 киши жибер десем, азыр андай киши жок дейт. Могу ак өргөдө андай кишилер жок, кантип жок. Андай калбагыл дейт. Баары оңолуп, баягы жанагы конуштарда мындай бир жепреге бир нерсе салып жашачу да. Ошонун баарын сындырышып, баары чоң үйлөр салып, анан жашоо оңолуп кетти да көрсө. 2000 жылдан кийин жашоо кадимкидей оңолуп, жеңил болуп, анан ошо эми азайып азыр ушундай благотворительный иштер. Адамдар өзүнүн эмеси жакшы болуп калды. Жашоо шарты.
бул эми ошо элибиздин ыймандуу, бактылуу жашап калышына башында ушундай кызмат менен эмгек кылган экенсиздер да. Эми ушундай соопчулук иштер менен элди ошол ыйманга, адепке, жакшылыкка чакырыпсыздар да. Эми азыркы замандын талабы кандай иштер менен ошо элибизди бактылуу жашашына, ыймандуу жашашына кандай иштерди кылышыбыз керек, кандай максаттарды коюшубуз керек, ошол жөнүндө да кененирээк айтып кетсеңиз. Мен могу бир эмен айткым келет да, эпизод жанагы арак аябай күчтүү болчу да, арак жаман катуу күчтүү болчу, аябай кырылды да адамдар. Арактан ошо 90 жылдар катуу арактан кырылды аябай. Ошол убакта бир Кытайдын арагы келип көп киши өлүп атты да. Аябай көп киши өлүп атты эле. Аны ошо жанагы диндин таасири жакшы болду да, ошондо токтой баштады да арак. Азайып вообще токтоп калган. Мына тойлордо да эмеде да жок болуп калган да. Азыр эмнегедир пайда боло баштады. Мына көчөлөрдө аракечтер азыр пайда боло баштады. Эмеси жок болуп калган да. Азыр билбейм эмне болду. Дин деле жакшы эле тарап калды, бирок баары бир аракечти азыр кайра көрүнүп атты аракечтер. Мындай жок болуп кеткен да арактар. Аны ошо биз азыр ошо аракты токтотконго иштеш керек. Катуу болуп атат эмнегедир. Аны ошого биз көп көңүл буруш керек да. Биз мисалы мына коом биз коомго кайдыгер болуш керек. Коомдо жанагындай турган эмес иштер болсо, биз мусулмандар токтотуш керек. Пайгамбар мункарды көрсөңөр колуңар менен токтоткула. Колуңар менен болбосо тилиңер менен болбосо оюңарды жаман көргүлө дегенде, жүрөгүңөр менен жаман көргүлө. Аны ошо биз кайдыгер болбош керек да. Биз токтотуш керек. Эгер коомдо кайсы жаман нерсе тарап барса, ошону биз токтотуш керек. Мисалы мына азыр зина көп өтөт да. Мен өткөндө эле мына сүйүү жөнүндө бир мектепке тартканы барсак, ой, өзү агажы дин таратканды барды деп ар жерге кат уюштуруп, жана теңирчи дегендер. Бүт жерге жазып беришти да. Биз чынында сүйүшпөгүлө, көрүнгөн менен эле сүйүшө бербегиле, бул болбойт деп айтканбыз да. Мен айткам ушуну, боюңарга бүтүп, анан аборт кыласыңар, анан өзүңөрдү өзүңөр өлтүрөсүңөр, атаңарды энеңерди уят кыласыңар деп айткам да. Мына азыр кече жаңы информация чыгып атат. Эки кыз өзүнүн боюн таштап берет да, экөө. Эки кыз бир жигитти сүйүп, анан боюн таштап берет да, 5-нчи этаждан. Азыр ошол айтам, ошондой көйгөй биз ошону көтөрүш керек. Кече жана солдат теп келип табарыбызы жарылганча урушуп, сабашып дейт да. Мына ошондой көйгөйдүн баары. Анан кече мына бүгүн эле окудум, арак ичип атасын сайып таштап берет да, бычак менен. Өлтүрүп коюп дейт атасын. Мына ошондой нерседе биз кайдыгер болбош керек. Биз коомду тартипке келтириш керек. Коомдо жанагындай нерсе болбосун. Урулук, жанагындай арак ичип мушташуу, арак ичип тоноо дагы башка. Ошол көйгөйлөрдү биз токтотуш керек. Мисалы мына казино деле бул жакшы нерсе эмес. Бул жерде жанагындай бирөө бир убакта эле ошо эмеге кызыгып отуруп, алданып кирип отуруп, бир убакта бир күндө үй бүлөсүнүн баарын бүт үйүн уткузуп берет. Ал эмес аялын сайып жүргөндөр бар экен. Аялын ошо кумарга сайып жүргөндөр бар экен да. Ошон үчүн биз мындай нерсеге биз жооп бериш керек, реакция бериш керек да. Мисалы мына коом тирүү дене дейт да, денеде мисалы бир жерде бир жара чыкса, бир нерсе тикенек сайылып калса, жооп берет да дене. Анан бирок дене оору болсо өлүк. Жооп бербейт. Ошо коомдо да ошондой. Коомдо бир мындай бир нерсе пайда болсо, коом реакция бериш керек да. Ошол нерсеге. Анан бул кандайча болуп калды? Бул эмнеге мындай болуп атат деп. Ошо бир убакта арактан кырылып атканда коом реакция жок да.
Анткени коом ошондой болуп калган. Жана өлүк сыяктуу. Эч нерсе реакция жок да. Биягынан кырылып атат. Бияктан арактан өлгөндү көмүп атып, бияктан туруп арак ичип атат. Ушундай болгон да заман. Анан ошондо коом реакция жок болчу. Мен айттым жанагындай, Кудайга шүгүр динге келгенден кийин, дин келгенде коомго реакция боло баштады. Анан ошо токтоп, азайып, жок болуп калган болчу да. Эми айттым, кайра азыр эмнегедир ошо алкоголизм көбөйүп барат да. Биз эми кайра реакция бериш керек да буга. Ошо арактын үстүнөн көп иштеш керек. Күнөөлөрдүн энеси демекчи, арак ичип алып коомубузда кандай деген коомубузга зыян, бири-бирин өлтүрүп атышат, арак ичип алып бири-бирин канча деген туура эмес иштер болуп атат да. Арак ичкенде үйүн карабайт. Мисалы үйүн карабайт. Балдар ачка, үйү тешилип калган, үйдө көмүр жок, оокат жок, бүт иче берет да алкаш. Ал эмес ошо анзас келип дагы үйүнө ызы салат, ичкөлөп алып. Анан аялын сабайт, арак ичип өлтүрүп койгондор болот. Мисалы бир мугалим үй бүлө бар болчу, мугалим үй бүлө бар болчу. Бизди окуткан. Анан ошо даже картайып калган убакта ошол эжекебиз 60-тан ашып калган убактарда күйөө арак алып кел деп, анан аракка акча бер деп болуш керек. Анан бербей койгондо күрөк менен чап өлтүрүп койгон да. Аябай мындай жакшы мугалим болгон да. И күйөө да таанымал эле мугалим болгон. Биз бүт канча бир 30 жыл поколение окуткан эме мугалимдер үй бүлө. Ошо аракка акча бербей койгон үчүн өлтүрүп салган да. Ошондой арактын аябай көп зыяны бар коомго. Канча адамдар цирроз болуп өлүп калды. Аябай көп кишилер инвалид болуп калды. Мисалы мен бир жолу бир арабтар айттым, мындай биз 70-жештилер бар, тиги болсом таң калат да, силер эмнеге жок, силерде согуш болгон эмес да. Кантип силерде ушундай жетим көп дейт, болгон жок да силерде согуш. Анын ичинде бизде согуш болгон эмес. Бирок жетим көп да. Анан айттым мен, ушул арактан кырылып калды окшойт деп. Арактан көп, аябай көп киши өлүп кеткен да. Анан ошон үчүн биз могу аракты эмени аябай токтотуш керек, жек көрүш керек. Мындан эч кандай пайда жок. Бул аябай зыян. Эми кече жанагындай кээ бир эмелер чыгып алып, арак менен кумарда анча-мынча пайдасы бар деп атат да. Албетте жанагындай пайдасы, жанагы спирт, жанагы медицина колдонгонго пайдасы бар. Жанагындай обеззараживание, жанагындай дезинфекцияга, стерилизацияга пайдасы бар. Бирок аны иштеген жок да аны. Туура. Вот ошонун ичинде кээ бир пайдалары бар, бирок зыяны өтө чоң. Куранда ошону эми келип жанагындай кылып тафсир берет да, бир чоң эле бир саясатчы. Ошондой кылып тафсир берет да. Кумардын эмне пайдасы бар? Кумар жанагындай бирөөлөр келип бирөөнүн акчасын алдап алат. Өзгөчө жанагы тоталитаторлор, жанагы машинкалар. Алар компьютер менен программа этип анан кое берет шарикти. Анан болду, всё, аны эч кимдер утпайт. Анан кимге кааласа акырын кичине бир нерсе уткузуп кое туруп кызыктырыш үчүн. Анан баарын утуп атат да. Мына ошон үчүн биз ушундай нерселерди коомдо карап туруш керек. Кандай туура эмес нерсе болуп атат, кандай бир адамдарга зыян нерсе, адеп аклагын бускан нерсе, ден соолукка зыяндуу нерсе. Мисалы жанагы Ягуар, жанагындай Red Bull, ошогон эмелер, ал эмес даже жанагы фастфудтар аябай зыяндуу да. Аябай зыяндуу. Рак менен ооруп, сахар, диабет, анан окшош түрлүү жаңы оорулар жаш кезден баштап рак болгондор ошонун негизинде болот да. Анан ошону биз айтыш керек коомго. Көп иш жүргүзүш керек да. Анан ошо айттым, жана биздин максатыбыз ошо коомубузду өнүктүрүү,
коомубузду туура жолго салуу, коомубузга түз жол көргөзүү ушундай чоң максат болуш керек баарыбызда. Чындык ачуу болот дейт. Кээде чындыкты айтса жактырбайт дейт. Ошон үчүн сиз дайыма кээде ачуу болсо да чындыкты айтып келесиз. Эр жүрөктүүлүгүңүз менен аны туура кабыл алганы бар, туура эмес кабыл алганы бар. Бирок сиз чындыкты айтып токтобой атасыз. Сиздей адамдарда керек да коомго. Чындыкты ачуу болсо да чындыкты бетке айткан адам. Пайгамбарларды да тарыхтарын карап көрсөк, ошо чындыкты элине жакшылыкты айткан үчүн канча деп кордошкон, азапташкан. Бирок алар максаты бийик болгон үчүн тайманбай ийгиликке жеткен да. Даже орустарда сөз бар го. Если к Магомету гора не идет, он идет горе дегендей. Пайгамбарыбыз да максаты бийик болгон үчүн ааламга мына тынчтык келди. Мекке, Медина, Арабия, араб өлкөлөрү кандай арак ичти, зордук, зомбулук, мыкачылык, аялдарды кыйноо кандай кыйын абалда эле эң бузулган. Бирок 23 жылдын ичинде пайгамбарыбыз ошо максаты бийик болгон үчүн жаман коомду жакшы жака бурду да. Сизде эми ошол канча жыл болду эмгектенип келатканыңызга ушул пайгамбарлык иш дейт го, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтаруу. Ушул тармакта эмгек кылып келатканыңызга канча жыл болду? Ошо мен 32 жыл дин жок жашадым. 32 жыл динде жашадым. Динде жанагындай активно жөн эле намаз окуп коюп жүргөн жокмун да мен. Динде активно жашадым да. Ошо динди таратыш үчүн, динди элдерге үйрөтүш үчүн ошо өмүрүмдүн жарымызы ошого кетти. Өмүрүмдүн жарымызы дин жок жашалды. Өмүрүмдүн ровно жарымызы ошо 38 жыл тигил жакта, 38 жыл биякта болду. Быйыл Кудай буйрса ошо теңел да, иншалла. Иншалла. Аллах таалам агай сизди да дайыма күч кубат берип, сизге, элибизге, жерибизге ушинтип дайыма кызмат кылышты. Бизге ушинтип жакшы насааттарыңызды айтып турушту, бата берип, аксакалдык милдетиңизди аткарып жүрүшкө дайыма Аллах таалам жардам берсин. Анан элибизге да бир жакшы батаңызды, насааттарыңызды айтып кетсеңиз, эркин микрофон сизде. Канча деген угармандарыбыз бар, теле көрүүчүлөр бар. Ошолорго бир жакшы тилек, каалооңуздарды, батаңызды берип кетсеңиз. Мен эми азыр чынында улуу айларда турабыз биз азыр. Азыр Zulqada, Zulhijja деген улуу айлар, бул хаж айлары иншалла. Анан биз мына ушул айларда көп сооптуу иш кылыш керек. Көп, мисалы сооптуу иш көп. Мисалы бирөө айтат да, зеригип атасың, айттым, зериккенге убакыт жок болот. Чынында мусулман кишиники жок. Чынында канча Куран жатташ керек, Куранды окуш керек дайыма. Улам эле кеч кирип калат да, бираз эле окусаң, бираз эле жаттасаң кеч кирип калат. Мен айтам, ошо биздин убакыт жок ага. Анан ошо элдерге айтам, ошо мына урматтуу элим, динсиз жашоо бул малдын эле жашоосу. Дин деген бул чоң эреже. Алла Таала бизди жараткандан бизге ошо динди эреже кылып берген. Ошо динди үйрөнөйлү, бул аябай керектүү нерсе. Мунсуз адам адашат, мунсуз адам айбандан төмөн болуп калат. Канча көрдүк, жана арактан өлгөн башканы. Анан ошон үчүн үйрөнөйлү, үйрөтөйлү балдарыбызды, аракет кылайлы. Себебинде тиги дүйнө бар, тиги дүйнө же дозок же бейиш. Ошон үчүн дозоктон сактанып бейишке киргенге көп аракет кылайлы. Максатыбызды, ниетибизди оңдойлу. Ошо элибизге Алла Таала ыйман берсин. Бизге рызкыбызды кенен кылсын. Бул согуш деген бир балекет болуп атат. Ошо согуштан сактасын бизди. Алла Таала тынччылык берсин, молчулук берсин. Анандай бөйдө кырсыктардан бизди сактасын. Алла Таала
дин исламга күч кубат берсин. Бизди мусулмандарды биримдүү кылсын, ишибизди ийгиликтүү кылсын демекмин. Амин. Рахмат агай, айтканыңыз келсин. Ушундай кызыктуу 1 саат маек куруп бергениңизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу элим, сиздерге да ыраазычылык билдиребиз. Сиз бар, биз барбыз. Аллах таалам элибизге, жерибизге, баардыгыбызга ден соолук, ынтымак, жакшы, бактылуу, эки дүйнөнүн бактылуулугун берсин. Баарыбыздан Кудай ыраазы болсун. Кудай ыраазы болсун. Эки дүйнө шерменде кылбасын. Кудай таалам дайыма элибизди жакшылыктар менен сыйласын. Бүгүн сиздер менен мен Рустам Молдобеков болдум жана белгилүү дин таануучу, коомдук ишмер Ажы Аксакалыбыз Өзбек Ажы Чотонов болду. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Рахмат.